AQShdагы Джон Хопкинс атындагы университеттин 19 августка карата берген маалыматына ылайык, жалпы дүйнөдө коронавирус илдетине чалдыккан адамдар 22 миллиондон ашты. Оорудан 778.557 адам көз жумду. 14 миллиондан ашуун адам илдеттен сакайды. Оору жуктургандардын басымдуу бөлүгү AQShда. Бул өлкөдө дээрлик 5,5 миллион адам коронавирус менен ооруду. 175 миңден ашуун киши илдеттен көз жумган. Андан кийин Бразилияда дээрлик 3,5 миллион адам ооруп, 110 миң киши көз жумду. Индияда 2,7 миллион адам ковид вирусун жуктуруп алган, 53 миң адам илдеттен каза болгон. Орусияда 932 миңден ашык адам коронавируска чалдыгып, 15.872 адам илдеттен көз жумган. Буга чейин айтылган COVID-19 ысыкта жогорот деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Спутник радиосу академик Чжун Наншандын Кытайдын Хуансюан басылмасына курган маегине таянуу менен жазды. Окмуштуу коронавирустун негизги жана жагымсыз жаңылыгы анын ысыкты тоготпой турганын белгилеген. Буга чейин адистер күндүн жылышы менен инфекциянын тароосу жайлайт деп айтып келишкен эле. Окмуштуу азыркы кырдаал вирус аба ырайынан жана жыл мезгилинен көз каранды эмес экенин тастыктады деп эсептейт. Өмүрбек Текебаев мындан ары дагы адилеттик үчүн күрөшүп келатат. Бишкек мэриясы Атамекен саясий партиясына Маданият министрлигинин астындагы жашыл чөптөрдү тебелеп салганы үчүн 13 миң сом өлчөмүндөгү айып пул салды. Анда съезд өткөргөн учурда Бишкек жашыл чарба ишканасынын кызматкерлери өстүрүп келген жашыл аймак бузулуп, лед экрандар бактарактарга өтө жакын коюлуп, айрым жабдуулар так эле мемориалдык комплекстин үстүнө орнотушканы айтылат. 1-Май району боюнча санитардык экологиялык инспекциясы көртөндүрүү эрежелерин бузуу фактысын аныктап, 13 миң сом өлчөмүндөгү айып пулу салынды деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. Жакында өзбек жана тажик тараптары менен вице-премьер-министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр болот. Бул маалыматты вице-премьер-министр Акрам Мадумаров президент Сооронбай Жээнбеков менен онлайн кеңешме учурунда билдирди. Анын айтуусунда мамлекеттик чек ара тилкесинде түрдүү талаш тартыштарга жол бербөө үчүн жергиликтүү бийлик укук коргоо органдары менен бирге элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Президент кыргыз, өзбек жана кыргыз-тажик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиялардын ишин күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Аскерди козголоң чыккан Мали Республикасынын президенти Ибрагим Бубакар Кейт отставкага кетип парламентти таратарын жар салды. Эске салсак, кечээ Малинин куралдуу күчтөрү президенттин өлкөдөн чыгып кетишин талап кылып козголоң чыгарышкан. Кечке жуук премьер-министр Бубу Сисе, президенттин уулу Карим Кейт жана коргоо министри Ибрагим Дахиру Дембеле камакка алынганы айтылган. Президент козголоңчулардын колуна түшкөн соң билдирүү таратты. Анда мен кызматымды таштоону чечтим. Бийликти кармап туруп, кан төгүлүп кетишин каалабайм. Өкмөт менен парламент дагы таратылат, деди президент мамлекеттик телеканалдын түз эфири аркылуу. Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы трибунал Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Али Харирини 2005 жылы өлтүрүүгө кутум уюштурган деген айып менен Хезболла уюмунун мүчөсүн күнөөлүү деп тапты. Ага карата сот өкүмү кийин чыгат. Бул иш боюнча айыпталып жаткан дагы 3 адам далил жетишсиздигинен улам акталды. Ливиядагы Хезболла шиит тобунун мүчөсү деп эсептелген 4 адамдын соту 2014 жылы Гаганын жанындагы атайын Ливан боюнча түзүлгөн трибуналда сыртынан башталган. Прокурорлордун ырастоосуна караганда жардыруу уюлдук телефондордун жардамы менен ишке ашырылган. Алардын бири Хезболланын мүчөсү Селим Аяшка таандык экени сотто аныкталган. Ливандын мурдагы премьери Харири жана дагы 22 киши 2005 жылы Бейрутта автоунаанын жарылуусунан мерт болгон. Жана бул окуя Ливанда шииттер менен сунниттердин жиктешүүсүнө түрткү берген. Мурдагы премьер киши колдуу болгондон кийин Сирия Ливандан аскерлерин чыгарып, Хезболла буга катыштыгы бардыгын четке каккан. Бириккен Улуттар уюму бомба жарылууну иликтөө боюнча атайын трибунал уюштурган. Келе жаткан аптада кыргызстандыктар катары менен 3 күн эс алат. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Алар 29-30 август ишемби, жекшемби болсо 31 август эгемендүүлүк күнү. Ал календарда майрам катары кызыл менен белгиленген. Эмгек кодекси боюнча майрам күндөрү дем алышка туш келсе, эс алуу кийинки иш күндөрүнө жылдырылат. Бирок бул жолку эгемендүүлүк күнү аптанын баштапкы иш күнүнө дем алышка удаа келген.